Саламатсыздарбы? Эгерде Ачык Акыйкат каналында биринчи жолу болсоңуз, каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркаткан чындык биз менен. Чечим кабыл сөз депутат Матумаров Атаңа Кимсанбаевке. Рахмат. Урматтуу төрага, урматтуу коллегалар, урматтуу чакырылган коноктор. Проблеманы биз тереңинен караганда, бизде дайым ушундай бир крайнийди издеп келебиз да. Крайний эмне үчүн? Эгер бир жерден бир каталып кеткен болсо, мыйзам жакшы эмес, же ага татыктуу мыйзам жок, ошондуктан ушундай кесепет болуп атат, же башка дегенде. Проблема абсолютно в другом. Проблема в социально-экономическом положении. При Советском Союзе, скажем, вот эти, то, что говорил Куатбек Албекович, я абсолютно с ним согласен. Без никаких сторожей. Хоро сарайлардын бүт баары турганда, сымдардын баары турганда, эч ким уурдаган жок таларда. Кытайга алып барып сатайын деген бир кишинин ою жок эле далар. Же башка жактарга. А с чего это началось? Началось это предприимчивости наших чиновников. Мы все прекрасно помним, на заре демократии все власти мужчин начали создавать такие организации, такие предприятия, которые бы имели право заниматься вывозом черных и цветных металлов. Где эти господа чиновники сегодня? Они обогатились. Они безмерно обогатились. И теперь сегодня наши средства массовой информации задают вопрос, откуда они строят такие сараи, такие хоромы? Вот там, весь наш кыргызский металл находится там, в этих сараях, в этих хоромах. Да, потом, значит, наступает время другого государственного деятеля и начинают образовываться какие-то там государственные предприятия в виде Тимира или в виде еще какого-то там предприятия, как уважаемый Борис Хамидович приводил пример, и совершенно справедливые примеры. И начинаем создавать ГП Мунай, и начинаем создавать ГП еще какие-то. Причину в корне надо искать в том, что да, государственная должна брать на себя такое обязательство, то есть ответственность. Вот в течение последних 10 лет они проводили бездарную политику по реализации и сбора скупка черных металлов. Тем более Кыргызская республика, мы сами прекрасно знаем, что черная металлургия или скупка, или производство металлургические комбинаты у нас практически на нет по сравнению с Казахстаном, с Российской Федерацией, с другими государствами. А эмне кылыш керек эле ушул учурда? Мамлекет башынан баштап ушулардын биз эл менен аралап жүргөндө көрүп атабыз да, короо сарайлардын бүт баарын таш талканын чыгарып кеткен. Эмне үчүн? Биринчиден кирпичин жанагы чиновниктер алып барып желпет тамсалган, анын ичиндеги зымдарын алып барып Кытайга сатышкан. Даже лоток, великолепная ирригационная система, лотоктор тоонун арасындагы, билесиздер. Ошонун бүт баарын цементтерин чагып, ичиндеги бир лотоктон көп болсо бир 15 килограмм же 10 килограмм бир зым чыгат. А что это толкает на это? Толкает плач собственных детей и каждый день недовольство собственной жены, что дома то сахара нету, то хлеба нету, то мяса нету, то еще чего-то нету. Вот это толкает наших мужчин, барып ошолордун бүт баарын таш талканын талкалап, анан келип туруп за бесценок, опять-таки лицензиясы бар, бир фирмага алып барып тапшырып берип, а лицензиясын кимге берет? Биз прекрасно билебиз. Ар бир министрден бүгүнкү күндө буга берсең дагы күйгөнүң ошол. Тиге берсең дагы күйгөнүң ошол. Себеп Кыргызстанда Турсунбай Бакир уулу урматтуу депутатыбыз турат, ыйман кеткен азыр биздин жетекчилерде. Петровтон алып Сидоровго берген, Сидоровдун дагы курсагы ачка. Сидоровтон алсаң Федоровдун дагы кекиртеги кекилдеп турат. Биз түйүнөн алып караганда мамлекеттик подходду жасашыбыз керек деп эсептейм да. Мына Оштогу насосный завод или Бишкектеги Сельмаш завод, Токмоктогу стекольный завод. Bizde жанагы арендага берип койдук, ошол за погашение внешних задолженностей. Ничего подобного. Они там месяц, полгода, год будет. Действительно, ошондой кылып иштетип турат дагы биз арендага алдык деп. Практически идет вывоз. Вывоз технологий, вывоз станков. Мы прекрасно знаем, где сотни и сотни башенные краны, которые строят, которые возвышались, как наши минареты по территории Кыргызской республики. Башенный кран көрө албай калдык азыр. Где они сейчас? В свое время депутаты Собрания народных представителей ставили вопрос насчет Щевелева.
Почему шахталардың бүт бары жанагы великолепный грандиозный программа песок деген программа менен шахталарды жапкандан кийин, я никогда не называю его песаком, это песок. Ошол шахталарды жапкандан кийин великолепный оборудованиялардын бүт бары строительный материалдар кайда кетти? Жарымы Россияга кетти, жарымы Кытайга кетти. Мына кеп проблема, трагедия Арзамат Жапарович ушул жерден башталган. А биз айтып атабыз, элдер жанакы Баткендеги свалкалардан издеп, мына Бишкектин свалкаларынан издеп, 10-15 килограмм темир таап келип, скупка жасап, ошолорго сатып оокат кылып аткандар. Нет, этим занимались исключительно государственные чиновники. Этим занимались, вот оттуда и коррупция, Подкалбекович. Вот это и порождало коррупцию. Башынын экранды бир жөнөкөй жумушчу чабан же шахтер алып барып саталган жок. Станокторду сатып алып чыгалган жок жөнөкөй кыргыздын гражданины. Этим занимался весьма и весьма уважаемые государственные чиновники, этим занимались. Сейчас идет дележ, влияние. Biz ушул жагын алып калышыбыз керек, эми жок дегенде ушунун куйругун басып калышыбыз керек деген. Поздно, но лучше поздно, чем вариант правительства. Правительство хоть с опозданием, но она токтотолу ушуну акылыбызга келели деген мезгили келип калган экен. Дооронбек Садырбаевич айткандай, бир этегине түшүп калган анча-мынча буудай болсо ошону кармап калалы деген жанталпастык аракет болуп атат. Биз депутаттар ушуну колдошубуз керек. Мамлекеттик көзөмөлгө алышыбыз керек. Мамлекеттик монополия деген сөздөн биз жанакы караандай эле болуп туруп кача беришибиздин кереги жок. Коркпошубуз керек, үркпөшүбүз керек. Азыр ушул тышкы соода жана өндүрүш министрлиги вариантын, биз эки вариантын бириктирип бир кылып алып чыгалы дегенге дагы мен каршымын. Себеби эки вариантты көрүп туруп, министрлик өзүнүн сунушун, там, где они согласны, пишется, что мы согласны, нет возражения. Там, где не согласны, они обоснованно дают обоснование. Сравнительную таблицу можно почитать. И в данном случае, Арзамат Жапарович, был мыйзам, а механизм и реализация осуществления данного закона, администрирование еще будет возлагаться на вас. И прошу вас от имени, я не могу говорить от имени народа Кыргызстана, хотя бы өзгөн районун элинин атынан суранайынчы сизден. Ошол жерге бир алкымы бүтүмүрөөк бир жигитти койсоңуз да. Канча ичсе, канча жутса түшө берет, кете берет. Баягы эле тигинин таекесинин баласы же күйөө баласынын жээни же башкасына лицензия берип коесуңар дагы, ошентип дагы баягы куураган элди дагы кайра куурасыңар да. Кеп мыйзамда эмес, кеп ыйманда. Мамлекетти көзөмөлгө алышы керек. Биз өкмөттүн вариантын бүгүн колдошубуз керек. Чересчур либеральный болобуз дегендин кесепетин көрдүк биз. Акыркы мезгилдерде эмнеге алып келген, бүт барын таш талканы чыккандан кийин эми мамлекетти ойлоп, өкмөттү ойлоп, өкмөт каяктасыңар дегенде эми ушундай алып чыгып аткандан кийин рахмат айтышыбыз керек. Кеч болсо дагы акылына кирип атат деп. Биз полный либеральный экономика жүргүзөбүз, рыночный экономика деп таштап салганыбыздын кесепетин көрүп атабыз. Ошондуктан мен суранычым, Арзамат Жапарович, мына сиздердин вариантыңыздарды эки жеринде комитеттин сунушу бар экен. Владимир Григорьевичтин сунушу бар экен. Ошого сиздер деле не возражаем деп атыпсыздар. Абдыган Эркебаевич, процедурный маселелерди мен азыр добушка коем. Эгер настаивать этип чыгып сүйлөбөйбүз дейт, мен көпчүлүгүнөн түшүндүм, чыгып сүйлөгөн кишилерден ушул өкмөттүн вариантын жактырып ушуну добушка койсок деген сунуш болуп атыптыр. Мен дагы ушул сунушту колдоп кетермин деп айтам. Рахмат чоң. Урматтуу коллегалар, бүтүн Кыргызстан фракциянын лидери Мадумаров Адахан Кимсанбаевич 10 минут фракциянын мөөнөтүнөн убакыт сураган. Сөз Адахан Кимсанбаевич Мадумаровго берилет. Аппарат, айтыңыздар, депутаттарды камсыз кылгыла. Урматтуу депутаттар, регламентти бузбашыбыз керек, конституцияны бузбашыбыз керек деп айтып атабыз, бул абдан туура. Ошол регламентти бузбай, конституцияны бузбай, мен суроо бергенден кийин биринчи болуп жазылдым. Ошол жазылгандан 40 мүнөттөн кийин сунуш түштү. Чек коюп коелу деп. Анан чек коюлду. Бирок мага сөз берилген жок. Бул регламент одоно түрдө бузуубу? Одоно түрдө бузуу. Биздин өзүбүздүн кабыл алган регламент боюнча, а мен жаңы регламентти кабыл алышыбыз керек деп эң каттуу, эң көп талап кылган киши менмин.
Birinci günden talap kılıp kelетем. Birinci günden жаңы регламент боюнча иштешибиз керек деп. Жарым жылдан бери өз регламентин кабыл албаган парламент бул эмне болгон чабал парламент деп суроону да коюп келетем. Жаман да көрүнүп келетем сиздерге. Эмне үчүн жарым жылыбыз бүтүп атат, регламент жок. Ушул бу жогорку кеңештин жумушу. Мен көп нерсени суранган жокмун. Ошол 10 мүнөттүк талкуу убактысын сурандым. Бизде жигиттер, ой жигит. Абдан зыян кылып атасыңар. Ойду да бузат экенсиңер ушундай кылып. Биз регламенттин талабын деп атабыз. Регламенттин талабы боюнча, урматтуу коллегалар, ушул талкуу болуп аткан, добуш бере турган мыйзамдын долбоору бизге 3 күн башта берилиши керек эле. А комитет кече өттү айланайындар. Комитет кече өттү. Биздин дагы элер ал комитетте бир маселе каралды ушундай. Колубузга тиелек документке добуш берип жиберген учур болду. Бул бизге айбир алып келеби? Эгерде сиздер ушунчалык кумаркана ачууга куштар болуп атсаңар, 3 күн башта эртерээк аракет кылбайсыңар беле? Ар бир депутаттын колуна карматпай билеңер. Азыр биз колубузда документибиз жок туруп, эмнеге добуш беребиз? Биринчи окууда каралган, экинчи окууга депутаттардын сунуштары кабыл алынды деп айтышып атат. Эмнеси кабыл алынды, эмнеси кабыл алынган жок? Кайдан окуп атасыздар, айланандар? Мүмкүн бизге бербей, сиздерге берип аткандыр. Биз бир нерсени көрүп туруп добуш беришибиз керек го. Бул деген сөз эки жашыкты коюп койгондагы айтып атат, мына жашыктын ичинде эмне бар дейт. Мен кайдан билем эмне бар экенин? Мышык барбы, коён барбы, чычкан барбы, мен кайдан билем? Бирок добуш бер деп атат. Эми ар кимдин өзүнүн абири. Кумар менен эч ким алдына жылып кеткен эмес. Мына аябай дүйнөгө белгилүү болгон Түштүк Кореянын ошол кумар оюнчусу эң аягында миллиардер болду дагы, эң аягында айтты да, бирок ошол тапкандарымдын бирөөсүнөн рахат алган жокмун, өзүмдү өзүм жок кылдым деп. Бүтүндөй адамзатка кайрылып айтты, колуңардан келсе, ушул нерсеге жакындабагыла деп. Акыры өзүн өзү канча этаждан таштап жиберди. Бактылуу болду. Бул нерсе жакшылыкка алып келбейт. Арам менен келген жерде береке болбойт, туугандар. Биз каршы добуш беребиз. Биздин үнүбүз акырында ушуга жетпей калат. Биз сезип атабыз, көпчүлүк менен жеңилебиз. Ошондуктан жанагы диндарлаштырбагыла деп айтып аткандарды, кээлер намазга асылып атат, башкага асылып атат. Ушуну жөн койгула, азаматтар, жөн койгула. Ар бирибиз өзүбүздүн ишенимибиз менен кете берели. Бирок ушундай деген сөз бар. Жамандыкты, арамдыкты көрүп турган болсоң, колуң менен токтот дейт. Кол менен токтотконго күчүбүз жетпей атат. Сөзүң менен токтот дейт. Сөз менен да күчүбүз жетпей атат. Себеп сөздү да укпай атабыз. Менде бир ушундай өзүмдүн депутаттык тажрыйбамда ушундай бир окуя болгон. Урматтуу кесиптештер, Аскар Акаевич келип Үзөңгү куушту Кытайга беребиз деп аткан мезгилде биз 7 эле депутат элек, ошого каршы добуш берип аткан. Куткарып калуунун себебин издегенбиз. Эмне кылабыз? Залга келдик дагы, отурдук, кеңештик. Залда отурабыз, бирок каттоодон өтпөйбүз. Эмне кылышыбыз керек эле? Кворум кылбай коюшубуз керек эле. Кворум жокпу? Чечим мыйзамсыз. Президенти да отурат, баары отурат. Биз отурабыз. Мына видеолор сакталып калган экен, архивде турат. Мага кыйкырып атат ошол кездеги жетекчиликтер. Данияр Усенов, вице-спикер. Отурасызбы, каттоодон өтүп коюңуз, каршы добуш бериңиз. Жок. Мен каршымын. Мен эч ким эч нерсе кыла алган эмес. Ал депутаттын укугу. Отурат, кааласа каттоодон өтөт, кааласа өтпөйт. Аны эч ким келип колунан бурап, каттоодон өткөртө албайт. Мына ошону менен биз өзүбүздүн позицияны билдиргенбиз. Бирок баатыр болгон бир киши келип каттоодон өтүп коюп, акырын жылжытып, түп-түз кворумду жаратып берди да, каршы добуш берип койду. Аны менен кимге жардам кылды, кимге зыян кылды, айланайындар. Азыр келип тарых ушундай айланды, жерим, элим, мамлекетим деген азаматтардын баарын тепкилеп, ошол кездеки ушундай былык иштерди жасагандардын баарын баатыр кылып көтөргөн заман келет. Иосиф Сталин айткандай, ал жуугундулардын баарын тарыхтын улуу шамалы ордун алып барып коюп келет, акырындап баардыгын. Бул иштер дагы чыгат бүгүн болбосо эртең. Мен сиздерге кайрылам, урматтуу кесиптештер. Келиңиздер, кыргыздын каада салты бар, айланайындар. Эч качан кумарга жакындаба дейт. Кумар жакшылыкка алып келбейт дейт. Эч качан жакшылык келбейт. Мүмкүн канча бир
миллиардтарды айта берет, Акылбек Жапаровдун оозунан чыкканда эле миллиард чыгат, миллион чыкпайт. Келбейт ал акча. Мына Филиппинди мисал келтирди, Таиландты мисал келтирди. Өзүңүздөр көрүп атасыздар го. Ошол болбогон, жарыбаган акчаны алабыз деп бир апаатка калып калуу коркунучунан этият бололу деп атабыз биз. Кайырчынын куржуну толбойт дейт. Арам түшкөн жерге береке болбойт дейт, берекет болбойт дейт. Кеп акчанын көптүгүндө аздыгында эмес, кеп ошонун берекесинде туугандар. Кедей киши кедейлигинен кедей эмес дейт, тойбогондугунан кедей дейт. Ошондуктан биз позициябызды ачыктан ачык билдирдик, айттык, кумарсыз Кыргызстан болуш керек. Кумарканасы жок, сойкуканасы жок, ууруканасы жок, жетимканасы жок Кыргызстанга барышыбыз керек, айланышыбыз керек ошого. Көрүнгөн шылтоолорду айтканды бир аз токтотушубуз керек. Эгер акча издеп табабыз деген болсок, аябай көп мүмкүнчүлүктөрү бар. Кээ бир азаматтар болгон ушул жерде улуттук банкты башкарып туруп, вице-премьер болуп туруп, баңгизатты легалдаштыралы, туристтин баары Кыргызстанга келет деп дагы сунуш киргизген азаматтарды көргөнбүз. Болбойт го, уят го. Жетишет го, биз тарыхтан көрдүк го. Эмне үчүн ушуну токтотууга алып барды? Жанагы өзүн өзү өлтүрүүлөр, ажырашуулар көбөйүп кеткендиктин кесепетинен адистер кайрылып, аксакалдар кайрылып, ушул ишти 11-жылы токтотууга мажбур болгонбуз айлан айындар. Биздин пикирибиз ушундай. Эгерде микрофонуңарды өчүрөбүз, компьютериңарды өчүрөбүз, өчүрүп каалагандай кабыл алып кете беребиз десеңиздер, анда өчүргүлө. Ага да макулбуз. Өчүрүп коюп туруп, каалаган добушту берип кете бергиле. Бирок баягы регламент деп кайра-кайра айтып аткандан кийин бүгүн чечим кабыл алган болсок, ошол регламентти, ошол конституцияны одоно түрдө бузган биз болобуз биринчи кезекте. Бузуу менен кабыл алган чечим болуп калат. Рахмат.